Негизи сел үлүш жерди алып кетсе ким жооп берет? Өздері қорғаш керек. Кантип коргойт? Ар иесі өздері қорғаш керек деп мыйзамда жазылуу да, мыйзам бар да. Мыйзамда ушинтип жазылганбы? Жердин ээси коргойт деп. Жок, ар бир өзүнүн объектисин ар бир ведомство өздері қорғаш керек деген. Селди кантип коргойт эл? Негизги чоң сел жүргөн сайлардын бардыгы МЧС'нин балансында болот. Эделбек Аматкулович, негизи быйыл өзү бардык областтарда, бардык райондордо сел жүрдү да. Анан сайдан түшкөн селдин кесепетинен көп жарандарыбыз жабыркап калды. Негизи сел үлүш жерди алып кетсе ким жооп берет? Урматтуу Саматбек Дүйшалиевич, жаран коргоо мыйзамы бар. Анын негизинде ошол адам жашаган пункттарды гана биз коргойбуз да, мыйзам боюнчачы. Айыл чарба жерлерин 289 токтом негизинде ар бир неме өзү коргош керек мыйзам боюнчачы. Мисалы Минтранс өзүнүн жолу, Минэнергетика өзүнүн опораларын дегендей. Анан айыл чарба жерлери эми үлүш болгондуктан ошол жеке менчикте бул эми почти. Эми жеке менчикте 99 жылга берилген. Өздөрү коргош керек. Кантип коргойт? Ар ээси өздөрү коргош керек деп мыйзамда жазылуу да, мыйзам бар да. Мыйзамда ушинтип жазылганбы? Жердин ээси коргойт деп. Жок, ар бир өзүнүн объектисин ар бир ведомство өздөрү коргош керек деген. Селди кантип коргойт эл? Эми мыйзамда ушундай да. Мага көрсөтүп бериңизчи ушул жаран коргоо мыйзам бар. Жер үлүштүн ээси селди коргойт деген жер барбы? Жаран коргоо мыйзамында ар бир объектинин ээси өзү коргойт деген бар да, ээси. Ар бир ведомствонуку. Кубат Усенкулович, жооп бериңизчи. Мен дайыр Сиз суроо болгондо угуп турсаңыз, Кубат Усенкулович. кечирип коюңуздар, тиги азыр мына сетиндин директору келип ошол боюнча бир аз алактып калып. Селдин кесепетинен сайлардан сел түшсө, анан жарандардын жер үлүшүн сел алып кетсе, жоопту ким болот? Эми муну тиги мамлекеттик органдардын ортосунда комиссия түзүш керек дагы. Ошону эми бул форс-мажорный кырдаал болдубу же ошонун баарын эсептеп чыгыш керек дагы. Андай мен жооп бере албайт экенмин. Ким жооп берет ушуга? Мына Аксы районунда Терс айылында жылда сел алат. Жарандардын үлүш жерин сел алганда үлүш жерди алат. Жылдан жылга жерлер кыскарып, 3 жылдан бери арыз муундарын айтып жүрүшөт. 3 жылдан бери мен Айыл чарба министрлигине, өзгөчө кырдаал министрлигине кат жүзүндө да жолдодум, эч кандай комиссия түзүлгөн жок. Эч бир мамлекет кызматкер барып жеринен кабар алган жок. Бирок жарандар жабырып калып атат. Эми силер жакшы билесиңер да, айылдагы жарандар бардыгы ушул үлүш менен турмуш тиричилик үлүш жер менен ошол жерге эгин эгип, ошол жерден түшкөн каражатка балдарын багышат, тиричилик кылышат, балдарын окутат. Ошо менен кыштан чыгат. Анан эми сел келип үлүш жерин алып кетип атса, ошол үлүштүн ээси чыгып, сел тособу кандай кылат? Кантип жерди коргойт? Урматтуу Саматбек Дүйшалиевич, биз бир арасында туш келген жерлерди жанагындай айылдан өткөн, анан үлүш жерлерди алып өткөн жерлерин кошуп, казып, биз каналдарын казып жардам берип атабыз. Баягы 100% өзүбүз иштеп аткан жокпуз. Ал эми ушерпти бул райондук комиссия өзүлөрү комиссиянын актisi менен ушерпти өндүрүү боюнча өкмөткө сунуш берет. Ал эми Минселхоз коргойт дегенин алысмын, ал өзүлөрүнүн балансында жерлери бар. А бул именно үлүш, бул баягы менчик ээси катары болот да, баягы коммерческий объектинде өзүлөрү коргойт дегендей да. Мыйзам кандай ушундай болот, эгерде уже болду жана стихия. Өзү чыгып сел тосуш керек. Сел жүрүп, көчкү түшүп кетти. Аны кандай ошону мыйзам? Ошо айырда уже жанагы сел жүргөндөн кийин, насколько я знаю,
стихия болгондон кийин в первую очередь келип МЧСке определять этиш керек аны. Кандай эмне себептен болду бул селбү? Неге алдын алганыңызды тауып туруңуз. Анан кийин эгерде ошо болуп бүткөндөн кийин жылда кайталана бере турган болсо МЧС барып ошого чара көрүш керек. Ошо Айыл чарба министрлиги менен өкмөт менен кошулуп алып жана 100 миллион деп атпайсызбы? Ошо биз акчаны көбөйт. Ошолор менен барып ошо дамба курасыңбы, же селезащитный бирдеке курасыңбы, же канал кылып кетесиңби, ошол жерден сел жүрбөйт. Ошону алдын алып туруп, это МЧСтин, по-моему, жумушу болуш керекми? Азыр мындай бир абдан бир туура эмес жооп берип атасыз да. Окшотпу? Сел келген сай МЧСтин балансында болот. Бардыгы эмес, бардыгы Жок. эмес. Айлык Негизги чоң сел жүргөн сайлардын бардыгы МЧСтин балансында болот. Эгер МЧС ошол өзүнүн так милдеттерин аткарбай, ошол сайлар толуп калган болсо, ошол жерден жылда сел келсе, неге аны үлүштүн ээси жооп бериш керек? Марат Молдонович туура айттыңыз да, биз изилдеп кайсы жерлер кооптуу, кайсы колоттордон, коктолоттордон түшөт, кайсы сайдан ашып кетет, ал боюнча изилдөөлөр бар. Анан эскертүү ошол мен энергетик болобу, мен селхозбу, дептин балансындагы, болбосо айыл өкмөттүн балансында болсо айыл өкмөткө эскертүү каттарды беребиз. Анан ал сел сайлар айылдарда өткөн болсо биз тазалайбыз, андан маселе жок. Ал эми үлүштөгү сел сайларды биз жарым жартылай жардам берип атабыз да, толук түрдө эмес. Жок, сиздин балансыңыздагы сайга сел келип, сайды сел жеп, андан сырткары үлүш жерлерди жеп кетип атат. Эгерде сел сай ар кандай болот да, ошол колоттон келип туруп, үлүш жерден да өтүп, андан айылга өткөн болсо, ал сөзсүз бир үлүштү кошо биз тазалап беребиз. Кошо тазаланат да. Сиз орун басарсызбы? Ооба. Сиз мындай деп жооп берсеңиз, биздин суроого сиз ошол биз айткан айылды, сайды сиз барып көрүңүз да. Же комиссия түзүңүз. Анан ар бир үлүштүн менчиктин ээлери чыгып селди тосот деп антип айтпаңыз ал. Мамлекет бар бизде. Өзгөчө министрлиги бар, айыл чарба министрлиги бар. Мына 3 жылдан бери айтып атам. Бир дагы өзгөчө кырдаал министрлигинин бир өкүлү барып карап койгон жок. Эл менен эч ким сүйлөшкөн жок. Бардык сел жүргөн жерлерге комиссия барат, биздин кызматкерлер дагы барат. Ущербти өндүрүү боюнча өкмөткө сунуш келет, өкмөттөн чечилет да, ущерб боюнча. Рахмат, бир жакшы жооп албадык да. Рахмат.